Ассалаумалейкум туугандар. Бүгүн мойын омуртканын остеохондроз менен кимдер көбүнчө жабыркайт, ошолор жөнүндө сөз кылабыз. Кыскача айтканга аракет кылам. Эми себептери өтө көп. Мен эң көйгөйлүү эки себебин айтып өтүп кетейин. Биринчи себеп бул отуруп иштегендер. Андан кийинкиси водительдер. Ошо водительдер отуруп иштеп, офисный работниктер эми водительдер көбүнчө жабыркайт. Күнүнө 2 сааттан ашык отуруп иштегендер. Экинчиси бул стресс. Постоянно стрессте жүргөн адамдарда мышца напряжение болуп, постоянно кан айлануу начарлап, кан аркылуу биздин омурткаларыбыз питание алат да, дисктер, межпозвоночный дисктер. Ошол жакшы жетпей, питание жакшы жетпей, анан кийин деформация болуп, кан тамырларды, нерв тамырлары кымчып, анан оорулар пайда болот ошого. Остеохондроз оорулар. Отуруп иштегендерге болсо, постоянно отуруп иштегенде башың 5 килограмм, средний адам башы 5 килограмм, постоянно статический нарушение, анан мышцаларда напряжение болуп, кан айлануусу ошондо начарлап, остеохондроз оорусуна алып келет. Ошо отуруп иштегендерге кеңеш берет элем. 30 мүнөттө туруп, 5 мүнөт физиология кылып, басып, кыймылдап, кайра отуруп иштесеңер жакшыраак болот. Эмне үчүн дегенде, ошо 5 мүнөттө эч нерсени бүтүрө албайсың. Водительдер 5 мүнөттө эрте жеткен менен эч нерсени чечпейт. Ошон үчүн 30 мүнөттө туруп, басып, кичине разминка кылып, аркаңда мозоль болуп, же болбосо боор пайда болуп калышы жок отура бербестен туруп, кичине 5 мүнөт басып, кыймылдап иштесек жакшыраак болот. Остеохондроз ооруп пайда болгондон кийин уже поздно. Андан кийин өмүр бою периодический лечение ал, ага убактың кетет, дарың кетет, жөнгөлтүгө акчаң кетет. И постоянно оору пайда болгондон көрө азырдан эле астына алып, кичине басып, кыймылдап турсак жакшыраак болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Оорубаңыздар.